Кандайсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Мынакей бул дагы нерсе күчөп кетти Сирияда. Друздардын эгерде динин карасак, дин бул деген кызыктай дин, бул бир четинен исламга окшош. Алар өзүлөрүн баягы таухидти карманган адамдар, вахидия деп аташат, баягы бир кудайга ишенгендер деп. Бирок ишеними ушу шииттердин ишенимине окшоп кетет. Алар деген друздардын мындай ыйык адамдары, оля пирлери кудайдын мындай өкүлдөрү катары көрүнөт, баягы кудайдын өзү катары көрүнөт, баягы жерге адамдын денесине келип элдер менен сүйлөшкөндө ушундай ишенишет экен. Албетте бул деген мындай салттык исламга карама каршы келет. Ошондуктан буларды мисалы үчүн Сирияда ошо Жахбат Нусра кыймылы, Хаят Тахрир аш-Шамда кыймалы буларды мындай мусулман катары көрүшпөйт да. Ошон үчүн джихадисттер деп атаган адамдар, ошо топтор, жаш мындай салттык мусулманчыл жана суннит мусулманчыл топтор, бирок кичине радикалдуураак да. Мурун баягы Даиштан чыккан дейт, Даишта кеңеш мындай алган, өзлөрүнүн катышы бар дейт. Ошо жаш балдар биринчи алавиттерди куралды колунан алгандан кийин бир топ адамдардын кырып, азыр друздарга да ошону жасаган атышкан, жана жасашты деп атышат. Аль-Судейда да жасаганда ошо друздарды атышты, 200дөн ашык киши өлдү дейт. Жалпы саналган 1000ге чейин киши жарадар болду деп айтылып жатат. Бүгүнкү күнү так маалымат дагы эле жок. Ошол жерден алар деген Судейдадан ошо катуу ушундай сокку бергенден кийин Израиль друздар бизге өнөктөш, биринчиден Израилдин армиясында спецназдарда друздар гана ошо иштешет деп айтышат израилдиктер. Беньямин Нетаньяху буга чейин 5-6 ай мурда аш-шарага кат жибериптир. Ал каттан айтыптыр: азыр сен момундай костюмчан жүрөсүң, азыр сенин чөнтөгүңдө момундай унаа, телефон, азыр сен ушундай унааны тебесиң, сен көп ушул нерселерди жазыптыр. Айтыптыр: эгерде сен ошо друздарды тийген болсоң, же болбосо Израилдин кызыкчылыгына жулан дөңдөрүнөн ошо тийишсең, анда биз сени өлтүрөбүз деп айтыптыр. Кат жазыптыр да. Ошо азыр болсо Беньямин Нетаньяху айтып атат: абал өтө коркунучтуу дейт. Биз деген бир ушундай эскертүү бердик элек. Эми биз деген ошо друздарды коргойбуз. Баягы друздарга жардам берем деп израилдик жарандыктагы друздар Сирияга кирип кеткендерди айтып атышат. Бекер кылдыңар дейт. Анткени Израиль аябай көп ушуга күчтү кетирет. Эми силерди кайтарганга силерди барымтага да алышат, силерди өлтүрүп да тынышат. Бекер ушуну кылдыңар деп айтып баштады израилдер. Жана соккуларды ушу Дамаска бере баштады. Аш-Шара отурган баягы башкы штабка, Аш-Шаранын аскер баштары отурган ошол генералдык штабка сокку кылышты, генералдык штабты жардырышты. Дал ошондой эле бүт Сириянын ички территориясында ушундай топтолгон ошо Хаят Тахрир аш-Шамдын кыймылдарынын мүчөлөрү бар жерлерге соккуларды берип атышат. Анын сырттан карасак, баягы Хаят Тахрир аш-Шамдагы аткылоолор да аябай катуу күчөттү. Жана ошол нерсе өтө курчуп баратат. Ок токтотуу жарыяланып эле 15-текеде кайра ал бузулду. Ошол атуулар тынбай атат жана күчөп атат. Дагы ошол жерден мындай айтканда толук кандуу согуш болуп баштап атат да. Израилдик аскерлер чегараны жана ошол Жулан дөңчөлөрүнөн ошо Хаят Тахрир аш-Шамдын мүчөлөрү менен атышууга да киришкенге үлгүрүштү. Жана ошо друздар аябай катуу жапа чегип атат. Бирок друздар аябай начар баягы кабалда жини келишиптир. Эми биз айтып атышат: Аль-Суейданы бошотмоюнча биз деген токтотпойбуз деп кайрылуу жасашты. Жана израилдик друздар Израилдин ичинде митингтерди өткөрүп атышат, жолдорду тороп атышат. Айтып атышат: израилдик өкмөт бүт армияны киргизгиле, бизде сириялык друздарды куткаргыла деп. Баягы белгилеп кетсем, Сирияда 700 000 друз жашайт, Израилде 250 000 друз жашайт. Ал эми Аль-Судейда да ошо бир 20 000дей друз бар деп айтылат да, 22 000дей. Ошо 22 000 друздун ичинен ошо 1 000дей друзу бүгүнкү күнү кырылды деп айтылып жатат да. Бүгүнкү күнү мурунку согуштар менен, мурунку кагылыштар менен кошо санаганда.
ошол нерсе жалпы Израиль жоготуулары 900 кишиге жетти. Газадан дагы ошо сырттан дагы атышууларда жарадар болуп атат дейт ошо Хаят Тахрир Шам менен. Бул нерсе мындай уланып атат. Ал эми эгерде Москваны карасак, Москвага массалык түрдө Украина өзүнүн тарыхындагы алгачкы жолу бир 200дөн ашык дрондорду жиберди. Жана ошо реактивдик дрондорду, ракеталарды дагы Москвага жана башка ошо Орусиянын региондоруна атты да. Албетте Москвада бүгүнкү күнү риторика такыр алмашып кетти. Дональд Трамп айтат, мага ошо Путин аябай жакшы бала экен дейт, бирок мен деген ошо келип туруп аялыма айтсам, ошо аябай жакшы бала, муну менен сүйлөштүк, көп келишимге келдик, тынчтык болот депсем, Мелания бетиме күлүп айтат дейт келинчегим. Койчу эй, сен неме ошону деп айтты, карабайсыңбы тиги Киевди кайра бомбалаптыр деп койт экен да. Анан ошондуктан Меланияга угуп дейт, анан түшүндүм дейт, Путин мени алдап атат, эми такыр тынчтыкка кызыктар эмес экен, тынчтыкка карабайт экен, анда мен деген ошо Москваны бомбалатам деп айткандай. Украиндиктер эртеси күнү ошо баягы атууларды баштады. Анын сырткары Европа бүт акчаны төлөйт. Баягы Европа өз куралын Украинага берет, эски куралын, жаңы куралын Америка Кошмо Штаттарынан сатып алат. Ушундай чечим кылды. Украинадан аны карызга береби же сатабы өз билгени. Биз бир гана ошо Америка Кошмо Штаттары акчаны алат деп Дональд Трамп мен кыйрың президентмин, Байден жинде болчу, Обама жинде болчу. Алар деген бекер акчабызды тараткан, а мен болсо ошо куралды акчага сатып атам, Америка Кошмо Штаттарына пайда келтирип атам деп ал дагы тынбай сүйлөп атат да. Бир нече сөздөрдү айтты, ар кайсы жерлерден ушундай сөздөрдү улам кайталап жатат. Эми болсо баягы ошо Орусияга каршы Америка Кошмо Штаттары ушундай расмий ушундай позицияны алгандан кийин Орусияда пропагандисттер ар кандай сөздөрдү сүйлөп баштады. Соловьевду угатабыз, аякта паника, бизди дарга асат булар деп бирөөлөр жөнүндө айтып атат. Эми булар Орусияны жок кылганга бурулуп жатышат деп атышат. Башка серепчилер айтып атат, бүттү эми бизди Гитлердик Германия катары жарыялашты, эми булар бизди жанчыйт. Эми бул баягы бүт ошо батыш дүйнөсү биригип туруп Орусияга кадимкидей согуш ачат. 2027-жылы, 2028-жылы чоң Европа тараптан Орусияны карай жортулду күтүп атабыз деген сөздөр жайнай баштады да. Ушундай туугандар. Кыргыз мамлекетинин ошо ишкерлери дагы айтып жатышат, бизде Орусияга соодабыз кичине басаңдап жаткан сыйт дейт. Ушул акыркы жаңылыктар менен ошондой нерселер байкалып жатат да. Баягы Орусияда кичине мындай соода, экспорт, реэкспорт кичине мындай кандайдыр паузага туруп калды да, 1-2 күнүн ичинде. Ошондой маалыматтар кетип атат. Демек, ушунун баарын эске алсак, мен ойлойм, баары бир соода улана берет, иш аракеттер улана берет, адамдар тирүү, адамдар жашайт, тамак ичишет, кийим кийишет дегендей. Бирок биз да баягы бензинди күйгүзө беребиз да, ошон үчүн баягы соода алакасы улана берет. Бирок ушундай токтоолор жана коррекциялар болот окшойт да. Анткени тектоникалык өзгөрүүлөр болуп атат. Мындайын айтканда, биз деген ошо Европадан карай жаңы реколонизацияны көрөбүз го деген ойдо. Бир четен эгерде чын эле серепчилерге ишенсек, Орусиянын эле серепчилерине, анда Европа кайра Орусияны карай кол салат окшойт, мындай жылат окшойт да. Орусиянын күчү жетеби каршыга? Ядердик куралды колдонбосо жетпейт. Анан дагы бир тынымсыз кээ серепчилер айтып атат, ошо Орусия балким тактикалык ядролук куралды Иранга берет, баары бир Израилге сокку кылышат. Жана башка серепчилер айтып атат, Орусия бүгүн Кытай менен биргелеште ошо Эрдоганды алсыратыш үчүн Кавказдан бүгүнкү күнү ошол Хаят Тахрир Шамдын ишин баштап атышат. Мурунку баягы Асадтын кол астындагы аскерлердин жардамы менен, бедуиндер жардамы менен ошо Израиль менен согушту жандантып атышат дейт. Анткени ошо менен Америка Кошмо Штаттарын алыкстайын деп атышат дейт. Анан ошон үчүн азыркы кезде ошо максат Хаят Тахрир Шамды Асадтын мурунку аскерлери менен Израилге кол салдыруу. Максат Израилдин ошол соккусун Хаят Тахрир Шамга келтирүү. Дагы максат ошо Хаят Тахрир Шамдын түзүмдөрүндө көп күчтөр Түркияныкы да. Түркиянын баягы сөзүн уккан күчтөр. Ошол күчтөргө катуу сокку берүү да Израилдики. Андан кийинки максат ошо Түркия Израилге түзмө-түз кол салып баштоо деп айтып атышат. Ошон үчүн азыркы ошо Сириядагы болуп аткан нерсе бул Орусиянын, АКШнын Украинага жардамын кайра алаксытуу үчүн чоң Түркия менен Израилдин ортосундагы
сагылышты мындай жандандыруу деп айтып жатышат да, мына алыска көрөгө түшүш ошол серепчилер. Бирок бул бир да мындай азырынча расмий массалык маалымат каражат ушул ой пикирди колдой элек жана беките элек, ошон үчүн бул деген ой пикир катары калууда, эч мындай бекитүүчү нерселер жок. Албетте атайын спецслужбалар өзүнүн атайын операцияларын жасаса, аны эч ким мынтип жарыялап бербейт да, мынакей ошондой кылып атабыз деп. Бир гана Стратфор эле баягы Американ стратегиясын жарыялап бербесе, калгандар баары унчукпайт. Диктатордук өлкөлөрдө баары унчукпайт. Ошон үчүн бул бир гана божомолдоо да. Сиздер эмне деп ойлоп атасыздар? Кандай сиздерде ой пикирлериңер бар? Эгерде ушуга беткемдөөчү, ушуну тастыктоочу булактар болсо, комментарийлерге бөлүшкүрө. Жок, бул пикир бойдон калса, анда пикир бойдон эле калсын. Эгерде баягы анын артынан далили болбосо, мындай айтылган куру сөздөй эле кетип калсын да. Негизи баягы калган жаңылыктардын баары албетте ошо ссылкалар менен, шилтемелер менен, булактар менен бекитилген. Аны видеонун сүрөттөмөсүндө таба алсаңыздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.